Жыл жыйынтыгы 2019 элдин назарын буруу үчүн хайп жараткан жана чырдашкан шоу-бизнес өкүлдөрү. Узап бараткан жылда шоу чөйрөнүн өкүлдөрү элдин эсинде ар кандай окуялары менен калды. Айрымдары эски жараны тырмап, өткөн окуялардын чукуса, айрымдары өздөрүнө көбүрөөк көңүл бурдуруунун үстүндө иштеди. Бул жылы ким эмнеси менен коомдун талкуусунда калгандыгын эске салабыз. Хайптар. Мен Айчүрөк эжеден дагы баймын. Телевизор көрүп атканда которуп коюп турчу десең, ызырынып тим эле жаныңа келип туруп, бас жагыңды деген сөздү угуу. Анан мен Айчүрөк эжеден коркуп ошого жооп бере албай калып калганым, бул мен үчүн кордук деп айтам. Түнкү саат 2-би, 3-пү үйүнө конок келет. Эркектер келет. Айчүрөк эже менен баласынын бүт денесин жанакындай жара басып кеткен. Өтө жаман жара басып кеткен. Айчүрөк эже Анжеликаны аябай жанакы экөө чатакташып бурушуп аткан кезде Анжеликага айткан сөздөрдүн баары мен көз алдыман өткөн. Мен Анжеликага боорум ооруган. Жалдырап келгенде боорум ооруп үйүмө киргизип алгам деп айтып тур. Бул калп эже. Бул турган калп. Бутумда нас кийим жок. Бутумда нас кийим жок, жылаң аяк өтүк кийип туруп жүрчүм ошо токмокторго барганда. Буттарым өшчү бирок өмүт. Бул дагы эле баягы өмүт. Хайп жараткандардын бири Жанин Ахунжанова болду. Ал Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчүрөк Иманалиева менин үнүм жакшы болгондуктан ырдатпай койгон деген билдирүүсү социалдык тармактардагы баракчасына жазып чыккан. Кыргыз сахнасында жүргөнүмө 25 жыл болду. Айчүрөк Иманалиеванын эстрада жаатында 4 жыл иштедим. Үйүндө жашадым. Эже ырдайынчы деп жалдырачумун. Ал жылмайып гана башын чайкап койчу деп ырдатчу эмес. Үнүм жакшы болгондуктан өзүнөн ашып кетпесин деген окшойт. Аялуу дүйнөмө арулуу коюуда кай жактан келесиң жан берген музыка. Деги эле Айчүрөктүн үйүнөн укмуш азапты көргөм, кордукту көргөм деген жайы бар. Эске сала кетсек, быйылкы жылдын жай айында менин Адылак жолула YouTube каналыма Жанин Ахунжанова атайын маалымат берип, Айчүрөк Иманалиеванын чыгармачылыгы, өзүнүн чыгармачылыгы, жеке жашоолору тууралуу маалыматтарды айтып жатып, Айчүрөк Иманалиеванын дарегине терс пикирин билдирген. Анда Айчүрөк Иманалиеванын үйүндө кордук көрдүм, көп кыйынчылыктарды баштан өткөрдүм жана башка маселелерди айтып өткөн болчу. Бул билдирүүдөн кийин коомчулукта резонанстуу талкуу орун алып, эки тараптуу талашып тартышуу орун алган. Эмесе ал билдирүүнү сиздерге кыскача кое кетели. Айчүрөк Иманалиеванын эстрада театрында иштедим. Анын театрында 4 жыл иштедим. Үйүндө жашадым. Андан деле кыйынчылыкты көп көрдүм, чынын айтканда. Жакшы жагына чыга алган жокмун, кыйынчылыгын көп көрдүм. Жакшы таланттуу эже, бирок мен жакшы нерсе көргөн жокмун. 4 жыл жашап, үйүндө жашап, театрда көрпөйм. Мисалы, монтип ырдатып чыгар ийген жок да. Ырдатпачу. Ырдабайсың деп айтчу. Үйүндө эми кухнясы менде болчу. Тамак ашын баарын мен жасачумун. Үй жыйноо эми иш кылып, азыр ачык айтып кетсем мушташып кетебиз. Ошол кезде бул чындык, орозон күндө айтам. Мен бутумда нас кийим жок. Бутумда нас кийим жок, жылаң аяк өтүк кийип туруп жүрчүм ошо токмокторго барганда. Буттарым өшчү бирок. Мындай билдирүүдөн кийин Айчүрөк Иманалиева актайынан жарылып, Суперинфо гезитине маек берген. Жанин апам чачымдан сүйрөдү. Мен көчөдө калдым деп келгенде үйүмө киргизгем. Каралап чыкканда жарандык сотко беребиз десек, атылып өлөм, силер күнөөлүү болосуңар деп бизди манипуляция кылып жатат. Мындай жорук адамдын психологиялык туруксуздугунан кабар берет болушу керек. Бул адамдын каралаганы чектен ашып жатат. Мен ага доктурга көрүнүп, ден соолугуңду чыңда, нервиңди тынчтандыр деген кеңеш бергим келет. Калганын мыйзам чегинде чечебиз деген Иманалиева. Кыргыз
Кыргызстандык Айчүрөк Иманалиева шыркайт. Енді қырғыздың белгілі әншісі Айчүрек Иманалиеваны ортаға шақырамыз. Айчүрек Иманалиева. Айчүрек Иманалиева. Айчүрек Иманалиева. Айчүрек Иманалиеваны сахнаға шақырамыз. Tağdırın bir resim, tağdırın muzika. ырчы алып баруучу Анжелика ноябрь айында жүрөгү бош эмес экендигин айтып, ал мырза 1 жылдан бери көз салып жүргөндүгүн коомчулукка билдирген. Гости из Киргизстана, біздің құрбымыз, подружка наша, да, киргизской эстрады. Пожалуйста, супруг. Ал мырза ырчынын не сабалда калтырып, колун сураганын дагы айткан. Көп өтпөй коомдо ырчынын сүйүктүүсү баланча түкүнчө деген ар кандай божомолдор айтылып, кептер тараган. Мындай кептерге чекит коюу максатында Анжелика айым жүрөгүн багындырган мырза менен жүргөн сүрөттөрүн, видеолорун социалдык тармактагы баракчасына жарыялаган. Бирок интернет колдонуучулары Анжеликанын кезектеги хайпы деп сындаган пикирлерин калтырган. Гости из Киргизстана, біздің құрбымыз, подружка наша, да, киргизской эстрады. Пожалуйста, супруг. Жылдындагы хайп жаратуучуларынын бири Чыпалак Баатыр. Каймына аты менен таанылган Зарлыкбек Аликенов болуп калды. Ал Чыпалак Баатыр дүйнөнү кармайт дешет деген ыр саптары бар, ырын аткарып чыгып, чыгармачылыкка кадам таштагандыгын жар салган. Андан кийин Чыпалак Баатыр келерки жылы парламенттик шайлоого катышып, элдин көйгөйүн чечүүгө камданып жаткандыгын билдирген. Көрөрмандарына капа болгон Чыпалак Баатыр 2020 жылдын 1-январынан баштап шоу чөйрөдөн, саясаттан кетээрин айтты. Мындан алдына эл алдына чыкпай, дыйканчылык кылам же чет өлкөгө кетем дейт ал. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер да Чыпалак Баатыр тууралуу өз ой пикирлериңизди калтырып кетсеңиздер болот. Монойна коюп жана кучактап туруп көтөрүп койбойм бе? Сагынычка жүрөк эзилди, кыйнап сезимди, унута албадым. Күндөрүмдү санап күтөмүн, издеп жүрөмүн, жолуга албадым. Бүтпөз өңөрдүн терип күлөрүм, сени сүйөмүн. Аламда бүткүл дүйнөмдү сага арнаймын, ой ай. Сагынычка багынып, кыйналып калдым сызга малынып. Азаптарга кабылып, муздак түндү жамынып. Ай, 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 Арыбызга жагат, элдин көңүн көтөрүп турат, элдин көңүн көтөрүп турат. Бирөөсү да келбейт, мен жүрөм бул жерде, спонсорум мени көтөрүп турат. Туруп эле, эмне отуруп эле. Болот, отуруп эле, Мана соттон эле. Элдосчик Касенов 5 ден назад дейт, Зарлыбек не акыркы күндөрү дейт. Ого беттер тантып гынайтып баратасың, сен өзү киргизген видеонун ушубу 2009 ебан десе дейт да. Кандай сизатыны. Зарлыбек не акыркы күндөрү ого беттер тантып тантыган алып бараттым мындай. Алып эле айыл жашап баратпайсызбы? Гынайтып баратасың дейт. Гынайтып эле китетип эле нормально келтабыз. Сен өзү киргизген видеоң ушубу дейт. Анан ушу болбогондо Кытайдын ушусу болмок беле, Кыргызстандын эле ушусу болот.
Ардактуу YouTube көрөрмандары, сиздерде ой пикир сунуштарды калтыра кетсеңиздер болот. Чыпалак Баатыр саясатка же шоу бизнеске аралашуусуна кандай баа берет элеңиздер жана көз карашыңыздарды комментарийге калтырып жазып кетсеңиздер болот. Ырчы Дайыр Исмадияров социалдык тармактагы баракчасына Гүлназ Чыныбек кызы менен чогуу түшкөн сүрөтүн жарыялап талкууга жем таштап турат. Алардын айрым сүрөттөрү дос тааныштары бактылуу болгула деген билдирүүлөрүн калтырган дагы учурлар болгон. Мындан улам интернет колдонуучулары Дайыр Исмадияров хайпты жакшы көрөт. Бул анын кезектеги хайпы дегендер болгон. Ал эми ырчы Супер KG порталына Гүлназ менен дуэт аткарганыбызга байланыштуу тойлорго чогуу чакырып калышат. Ошондон улам кээде кыз жигит деген ой жаралган окшойт. Экөөбүз ага карындаш катары мамилебиз жакшы деп билдирген Дайыр Исмадияров. Бир нече сериядан турган чырлар. Легендарлуу Кызбырак тобунун мурдагы солисттери учурдагы жеке ырчылар Айжамал Кабылова менен Кенже Дүйшееванын ортосундагы чыр көптүн назарын бурган. Ырчылардын чырына Айжамал Кабылова интернеттеги каналдардын бирине маек берип, анда Кенже Дүйшеева тууралуу кеп козгогондугу себеп болгон. Маекте Айжамал Кабылова Кенже Дүйшеева менен эмнеге мамилесин үзүп койгондугу тууралуу айтып берген. Бүгүнкү күндө мамилебиз жок. Себеби кээде койнуңдан чыккан душмандардын кылган нерселери ушунчалык оор болот экен. Ал адамды бир тууганымдай көрчүмүн. Себеби биз бир үйдө чоңойдук. Бир нанды бөлүшүп жеп, бир кеседен тамак ичип чоңойдук. Биз ушинтип бир канча жылдардан кийин бири-бирибизге душман болуп калабыз деп эч качан ойлобоптурмун. Бүгүнкү күндө мен ал адамды душманым да, досум да, эжем да дей албайм. Ал нерсенин себеби көп. Бул жерде менин үй бүлөмө киришкен учурлары, ички үйдүлүк, көрө албастыктар болду. Мен ушинтип айтам деген ал. Бүгүнкү күндө мамиле жок. Эмне үчүн? Себеби кээде өзүңдөн чыккан койнуңдан чыккан душмандардын кылган нерселери ушунчалык оор болот экен да. Ал адамды мен өз бир тууганымдай көрчүмүн. Себеби биз бир үйдө чоңойдук. Бир нанды бөлүшүп жеп чоңойдук. Бир кеседен тамак ичип чоңойдук да. Эч качан биз ушинтип бир канча жылдардан кийин ушинтип бири-бирибизге мындай бир душман болуп калабыз деп ойлобопмун да. Бүгүнкү күндө мен ал адамды душманым да дебейм, досум да дебейм, эжем да дебейм. Эмне үчүн ошол жеткен эмне себеп болду ушунчалык бир деңгээлге барганыңыздарга? Эми көп, себеби көп. Бул жерде менин үй бүлөмө киришкен убакыттары болду. Кандай десем, ички үйдүлүк болду. Көрө албастык болду. Мен ушинтип айтам. Мындан кийин Кенже Дүйшеева Instagram баракчасына Кабылованын чыгармачылыгына байланыштуу 4 бөлүмдөн турган эскертүү постторун жазган. Анда Дүйшеева Айжамал Кабыловага кандай колдоо көрсөткөнүн, телеканалдарга интервью берерде суроолорун алып, жоопторунан бери жазып берип, таң атканча аларды жаттаткан күндөрүн жазган. 2 айымдын чыры улуулардын кийгилишүүсү менен токтогон. Ардактуу көрөрмандар, Кенже Дүйшеева менен Айжамал Кабылованын чыгармачылыгына баа берип, алардын талантын даңазалай кетсеңиздер болот. Кимиси мыктырдайт. Жашоо деген чиркин кандай керемет, анандыктан бизге башка не керек? Ачык асман тынчтык болуп турганы, билсең ошол жараткандан чоң белек. Кезектеги талкууга алынган чырдын бири өзүн кыргыз элинин деми атаган ырчы Гүлзат Мамытбек менен мурунку жолдошу Талант Курманкуловдун ажырашуусу болду. Балдарымды үйдө өзүмө алуу үчүн сотко кайрылгам. 5 февралда биринчи сотубуз болду. Бирок балдарымдын атасы балдарды дагы, үйдү дагы бербей жатат деген ал. Гүлзат Мамытбек балдарынын жана үйүн өзүнө алуу максатында Сокулук райондук сотуна кайрылган. Бирок сот Талантбек Курманкуловдун пайдасына чечип берген. Моя территория. Моя территория. Слышишь? Моя территория. Сен атаңды өлтүрдүң, Атаңдын үйүн саттың.
Сектант.